Баарыңарга салам достор. Бүгүн мен сиздерге Джеки Чандын Кто я деп аталган кызыктуу тасмасын кыскача баяндап берем. Эгер сиз каналда биринчи жолу болсоңуз, дагы да кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн бизге катталып коюңуз. 1996 жыл Түштүк Африка аймагы. Бир окумуштуу ошол аймакка түшкөн метеоритти изилдеп жатканын көрөбүз. Ал затта күчтүү энергия бар экенин көргөн окумуштуу дароо эле ал бөлүкчөнү ал жердеги жоокерге карматып, аны тезирээк лабораторияга алып бар деп айтат. Ал жолдо катуу ылдамдыкта кетип бараткандыктан жанагы метеориттин бөлүкчөсү чайкалып, бир маалда эле жарылып кетет. Кийинки көрүнүштө тик учактар менен келе жаткан атайын даярдалган топтун жоокерлерин көрөбүз. Алар токойдун үстүнө түшүп, жана да мыкты куралдангандыктан ал жакта келе жаткан унааларды бат эле басып алышат. Ошентип атайын даярдалган топ окумуштууларды туткундап алышат. Андан соң топтун жетекчиси "Силер кимсиңер?" деп жоокерлерге суроо бергенде, бардыгы тең "Биз билбейбиз" деп жооп беришет. Топ жетекчиси иш ийгиликтүү аяктаганын айтып, бардык куралдарын чогулттурат. Жоокерлер бошоп өз тик учактарына отурушат. Ошол бойдон аларды эч ким көргөн жок. Кийинки көрүнүштө АКШ атайын даярдалган топтун дайынсыз эле жоголуп кеткени жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Алар метеорит бөлүкчөсүн башка адамдар башка максатта уурдап кетишкенин божомолдошот. Бул нерсени тезинен изилдеп аягына чыгарыш үчүн бул ишти тыңчы Морганга тапшырышат. Бирок ал тескерисинче ошол ишти уюштурган адам болуп чыгат. Ал генералга "Сиздин тапшырмаңыз аткарылды" деген катты колуна берип кетет. Бул кезде биз буту колу сынып, бети башы кан болгон, жаңы эле эсине келе баштаган каарманыбызды көрөбүз. Ал көзүн ачып, каяка келип калганын такыр эле түшүнбөйт. Бир маалда ал жерге такыр башкача адамдар кирип келип, "Уруу башчысы, мен уруу башчысымын. Сен кимсиң?" деп каарманыбызга суроо узатат. Анда каарманыбыздын эсине эч нерсе келбей, "Мен киммин" деп эле кайра өзүнө суроо бере берет. Анда уруу башчысы "Мунун аты мен киммин экен" деп эле бардыгы сыртка чыгып кетишет. Ошентип каарманыбыз ал уруунун арасында мен киммин аталып жашап калды. Ал бир баладан бул жактан шаарга чейин канча убакыт жол экенин сурап, бирок алардын тилдерин такыр эле түшүнбөй жатты. Күндөрдүн биринде каарманыбыз ошол бала менен жүрүп, бир жерден арстандын баласын таап алат. Ал бала болсо тызылда кыйкырып ага түшүндүргөнгө аракет кылат. Бир маалда артын карап, артында арстан келатканын көрүп, буту аксап таяк таянып жүргөн каарманыбыз эч нерсеге карабай бат эле дарактын үстүнө качып чыгат. Каарманыбыздын ден соолугу калыбына келип, өмүрү ошол жерде өтүп жатты. Бирок ал дагы эле өзүнүн ким экенин жана бул жака кантип келип калганын такыр эле эстей албай койду. Бир күнү ал уруунун адамдары каарманыбызды бир жака ээрчитип барышат. Ал жактан каарманыбыз кыйрап жаткан тик учакты көрүп, анын эсине бир нерселер түшө баштагандай болду. Ошол эле жерден каарманыбыз жанагы уруунун адамдары ал жердеги өлгөн денелерди таштар менен корундап коюшканын көрөт. Арадан күндөр өтүп, каарманыбыз алардай болуп кийинип, алардын тилдерин да чала була түшүнө баштагандай болду. Бирок каарманыбыз ал жактан кетип, цивилизацияга кайтып, өзүнүн ким экенин билгиси келди. Жанагы африкалык уруулар каарманыбызды ушундай салтанат менен узатып жиберишти. Анан да уруу башчысы "Бул сага ийгилик алып келет" деп каарманыбыздын колуна билерикке окшогон бир нерсени тагып берет. Адамдар каарманыбызды бир топ жерге чейин коштоп келишип, каарманыбыз бир жерден парашют менен бакка асылып өлүп калган адамдын денесин табат. Анын документтерин алып, анан да бир кагазда жазылган түшүнүксүз сөздү көрөт. Кетээрдин астына жанагы баланын компасын алып, сөзсүз кайтып келерин жана аны кайтарып берерин айтат. Алар менен коштошуп, андан ары кетип баратып, бир жерден унаанын турганын көрөт. Ал жердеги бир адамдын жылан чагып алганын көрүп, дароо эле жардам бере баштайт. Тоонун башында жардам сурап кыйкырып жаткан кыз артын карап, унаанын жанында бир жапайы адамдын жүргөнүн көрөт. Каарманыбызды көрүп, ал кыз дароо эле жаман ойлоп, аны кубалап баштайт. Бирок акыры каарманыбыздын жардам берейин деп жатканын түшүнөт. Каарманыбыз бир өсүмдүктү чайнап, жанагы адамдын бутуна басат. Анан да кокосторду алып түшүп, жанагы адамга ийнелер аркылуу улаштырып коет. Унаанын дөңгөлөктөрүн алмаштырып, анан да унааны өзү эле айдап жөнөйт. Көрсө ал жерде спорттук иш-чара болуп, жанагы кыз агасы менен бирге узак аралыктагы жарышка катышып жатышыптыр. Каарманыбыз бат эле бардыгынан озуп, маарага биринчи келет. Дарыгер кокос менен бул адамды ким сактап калганын сурап, каарманыбызды көрүп, бул жапайы адамда мынчалык билим каяктан деп таң калат. Андан соң каарманыбыз жанагы кыздын аты Юки экенин билет. Юки аны шаарга чейин ала кетерин айтат. Генерал Шерман гезит бетине чыгып кеткен каарманыбыздын сүрөтүн көрүп, дароо эле Морганга чалып, алардын бири өлбөй калыптыр, сен аны тезирээк таап, жок кылышың керек деп айтат. Бул кезде каарманыбыз шаардык ооруканага келген учурда, ага Кристин аттуу журналист кыз келип, ал жөнүндө макала жазаарын айтып, андан интервью берип коюусун суранат. Бирок каарманыбыз шашылып дарыгерге кирип кетет. Дарыгер болсо ага "Сенин эс тутумуң дароо эле келип калбайт, ал акырын-акырындан убакыттын өтүшү менен келиши мүмкүн" деп айтат. Ал жактан чыкканда эле аны СРУнун адамдары тосуп калышат. Андан соң аны түз эле Морганга алып барышат. Морган каарманыбызга бир канча суроолорду берип, анын таптакыр эс тутумун жоготконун билгенден кийин ал жерден кетип калат. Каарманыбыз Моргандын артынан барып, "Мен балким бир нерсе эстеп калышым мүмкүн, сиз менен кантип байланышам" десе, Морган өзүнүн байланыш номерин калтырат. Андан соң каарманыбызга дагы бир адамдар келип, өзүнүн улуттук коопсуздук кызматынан экенин билдирген адам каарманыбыздан башка жоокерлер кайда экенин,
окумуштуулар жана метеорит кайда деп эле каарманыбызды кыйнап баштайт. Ошентип эмне болгону каарманыбыздын эсине түшө баштайт. Көрсө жанагы атайын даярдалган топту иш бүткөн соң эч кимге билгизбей жок кылуу керек болуп, тик учактын башкаруучулары учакты жараксыз абалга келтирип, парашют менен секирип кетишкен экен. Анда экинчи башкаруучуну кармап калам деп аракеттенген каарманыбыз акыры тик учак жерге жакындап, каарманыбыз багаралап жыгылып, бактыга жараша Кудайдын буйругу менен аман калыптыр. Ушул нерселерди чала була эстеген каарманыбыз бирок өзүнүн атын такыр эле эстей албай койду. Ал адам каарманыбыздын документтерин көргөзөт. Бирок каарманыбыз ар түрдүү болуп жазалган 6 документи бар экенин көрүп, эч бир нерсени түшүнбөй калды. Жанагы адам каарманыбыздын айткандарына эч эле ишенбей, аны терроризм үчүн шектүү деп камап салгыла дейт да кетип калат. Ачуусу келген каарманыбыз дароо эле ал адамдардан качып кетүүнүн айласын кылат. Колу кишенделүү болсо да ал адамдардан оңой эле качып кетет. Ошентип колу кишенделген боюнча конок үйүнө келсе, анын артынан журналист кыз Кристин келип, "Сиз мага интервью беришиңиз керек болчу" деп айтат. Анда каарманыбыз ага, "Сиз менин таксимдин акчасын төлөп кое аласызбы? Андан соң мен сизге интервью берейин" деп айтат. Ал таксинин акчасын төлөө үчүн чыкканда аны бир адамдар кармап алышат. Каарманыбыздын артынан кайра эле адамдар кубалашып, бирок бул жолу да каарманыбыз алардан качып кеткенге жетишти окшойт. Качып баратып Кристиндин бир унаада кишенделип турганын көрөт. Экөө унаага отуруп ал жактан качып кетели деп жатышса, ал жака Юки да келип калат. Кыскасы үчөө жанагы адамдардан качып жүрүшүп, акыры кутулуп кетишет. Кристин өзүнүн да каарманыбыздын да кишендерин оңой эле чечип салат. Каарманыбыз ага таң калып, "Сен мындай кылышты каяктан билесиң?" десе, Кристин "Мен жөн эле ушундайларга кызыгам" деп коет. Аздан соң каарманыбыз бийигирээк жерге чыгып, "Мен киммин" деп катуу кыйкырат. Каарманыбыз баягы токойдон өлгөн адамдын документтерин Кристинге берсе, Кристин дароо эле жанагы түшүнүксүз сөздөрдүн жандырмагын табат. Ал сөздөрдүн жандырмагы Голландияда, Роттердамда экенин айтып, дароо эле учакка отуруп ошол жака жөнөп кетишет. Кристин экөө ал жака барышып, белгиленген имараттын маңдайында изилдөө жүргүзүп отурушат. Бир аздан кийин каарманыбыз Морган менен байланышууну чечип, "Ага, менин аркаман бирөөлөр аңдып жүрүшөт" деп айтат. Анан да "Мен бир нерсе изилдеп жатам" деп Роттердамга келгенин айтса, Морган жанталашып эле анын дарегин сурап, "Ордуңуздан жылбай туруп туруңуз" деп айтат да, адамдарына буйрук берип аны тезден жок кылгыла деп айтат. Аны менен сүйлөшүп бүткөн соң каарманыбыз Кристиндеги үн жаздыргыч аппаратты көрүп калат. Ачууланып Кристинден "Сен эмнеге мындай кылып жатасың" десе, Кристин репортаж үчүн баардыгына барам деп айтат. Анан да анын фотоаппаратында кадимкидей эле октор бар экенин көрөт. Эми Кристин журналист эмес экенин мойнуна алып, "Мен СРУнун тыңчысымын, бирок мен сени коргоо үчүн жүрөм" деп айтат. Каарманыбыз эми кимге ишенерин деле билбей калды окшойт. Ошол замат эле аны башка адамдар курчап келатканын көрүп, "Сен мени сатып кеттиң" деп эле ал адамдардан качып жөнөйт. Ал адамдар менен кармашып жатып, каарманыбыздын эки бут кийими тең чечилип кетет. Ал адамдар каарманыбызды кайра эле бутка тепкилей беришет. Бир кезде каарманыбыз катуу бут кийимдерди сүзүп жыгылат. Аздан соң ошол катуу бут кийимдерди кийип алат да жанагы адамдардан кайра өчүн алат. Ошентип алардан качып кутулуп кайрадан Морганга чалат. Морган кайра эле анын дарегин билгенге аракет кылат. Андан шек санаган каарманыбыз бул жолу ага дарегин айтпай коет. Эми каарманыбыз Моргандын жанагы чоң имараттын ичинде экенин билип, ал жака өзү кирип барып бардыгын билүүнү чечет. Кристин болсо бул кезде өзүнүн планын даярдап жаткан эле. Каарманыбыз акыры жетүү жерине жетип, 4 адамдын сүйлөшүп отурган сөздөрүн угат. Эч кимге көрүнбөй бөлмөнүн жогору жагына чыгып, жанагы адамдарды үстүнөн аңдыйт. Ал жерден туткунга түшкөн окумуштууларды көрөбүз. Алардын изилдөөсү бүткөндүктөн генерал Шерман Морганга аларды да жок кылуу тапшырмасын берет. Генерал Шерман изилдөөлөрдүн жыйынтыгы сакталган дискти башка адамга чоң акчага сатып жатканын көрөбүз. Ал адам чоң суммадагы акчаны генералга которуп, бир аздан соң акча сиздин эсебиңизге толугу менен өтөт деп айтат. Алар башка бөлмөдө жүргөн кезде каарманыбыз убакыттан пайдаланып ылдый түшүп келет дагы. Дискти өзүнө алып, анан да жанагы чоң суммадагы акчаны балдар үйүнө которуп жибергенге да жетишет. Жанагылар келишип акчанын таптакыр башка жака которулуп кеткенин көрүшөт. Морган каарманыбыздын имаратта экенин билип, аны издете баштайт. Моргандын ишенген эки адамы каарманыбызды имараттын чатырынан кармап калышат. Алардын бири "Мага 30 секунд бер, өзүм эле жайлап салам" деп экөө кармашып баштайт. Айткандай эле каарманыбызды 29 секундта улатып салат. Бирок каарманыбыз кайра эле бат эле туруп алат. Ошентип биринчиси такыр жеңе албай койгон соң "Эми мен чыгам" деп экинчиси чыгат. Ал бир аз күчтүүрөөк болгону менен баары бир ал жеткен жок. Акыры экөөлөсү да болбой каарманыбыз аларды чимирип салды окшойт. Ал экөөнү жеңген соң дагы көптөгөн кишилер пайда болуп, каарманыбыз тобокелчиликке барганга туура келет. Ал бийик имараттан учуп кеткенден аман калып, эртерээк качып жөнөйүн деп терезени такыр эле сындыра албай коет. Эсине уруу башчысы берген билерик түшүп, ошону менен талкалап качып жөнөйт. Кристин аны бир кичинекей унаа менен тосуп алат. Моргандын чыккынчы экендиги аныкталгандыктан
Кристин аны кармоо операциясын уюштуруп, анын артынан жөнөшөт. Кристин каарманыбызга өзүнүн документин көргөзүп, эми мага ишенесиңби деп айтат. Морган бардык тарабынан курчалып кармалып калат, бирок чыккынча экенин дагы эле мойнуна албай жатса, Кристин аны чимирлип туруп бетке тээп салат. Ошентип чыккынчы кармалып, Кристин каарманыбыздан диск сендеби деп сураса, каарманыбыз анын көзүнчө эле дискти сууга ыргытып жиберет да, мен аны жоготуп жибердим деп коет. Андан соң каарманыбыз биздин заманда бул жашоодо бизге жарылуучу заттардын жана курал жарактардын эмне кереги бар? Алардын бизге бир да пайдасы жок деп айтат. Кристин дагы аны түшүнөт. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо каналга катталып досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз.